Кыргызстанда майыптуулугу бар жарандарыбыздын саны 200 миңден ашат да. Эми элестетип көргүлө, жыл сайын миңдеген жарандарыбыз өзүнүн майыптуулук статусун тастыкташ үчүн кайрадан комиссиядан өтүп турчу. Бул кайрадан документтерди чогултуп, очередтерде туруп, бюрократиядан өтүп туруп, атайын ушу медико социалдык комиссиядан жыл сайын өтүп турчу. Бирок эми 1 сентябрдан баштап жаңы эрежелер күчүнө кирди. Ошол майыптуулук статусун тастыкташ үчүн мөөнөттөр узартылды. Мисалы, мурун 2 группадагы майыптуулугу бар жарандарыбыз жыл сайын комиссиядан өтүп турса, эми 4 жылда 1 жолу өтөт. А эми 1 группадагы майыптуулугу бар жарандарыбыз 2 жыл сайын ушу комиссиядан өтүп турса, эми 7 жылда 1 жолу өтөт да. Бул чындап эле ушуга чейин 20-30 жылдан бери болуп келген практика логикага жатпайт да. Мисалы, ушу кишинин буту же жок, колу жок болсо, ал жыл сайын комиссияга келип тастыкташтын кереги жок да. Ошондуктан мынакей 1 сентябрдан баштап ошо министрлер кабинетинин 5-13 токтому менен жаңы эрежелер күчүнө кирип атат. Мөөнөттөр узартылды. А негизи бул чоң реформа ошол Кыргыз Республикасынын президентинин бюрократияны жок кылуу боюнча номер 83 жарылыгынын негизинде иштелип чыкты.